Birinci жолу Кыргыз тарыхында 3 медаль келип атат. Birinci жолу Кыргыз тарыхында 2 күмүш медаль, 1 қола келип атат. Аман эсен өздүн мекенибизге келип алдык. Барасыңар деп аткан эме Японияда туугандарыбыз бар. Ошолор билет алып берели деп атсак, спорт комитеттен айткан эме бака. Мындай эле барасыңар деп спорт комитеттен. Аны акыркы күнү коронавирус аркылуу ошо отказ кылып койду. Башка мамлекеттердин баардыгы эле сүйлөшүп турам да башка мамлекеттегилер менен. Алар баары эле барды. Тренерлер, 1, 2, 3 тренерлер тең эле жүрдү. Ар ким менен күрөшөрдү. Телефон менен айтып аттым да. Телефон менен байланыштырдыңызбы? Кандай тактика болуш керек экени? Ким менен кантип күрөшкөн дейт. Бирок кергестерим жакшы чарчап калып, телефонду ачпай калатын дейт. WhatsApp аркылуу жөнөтүп аткан. Математикадан задача чыгаргандай эле да. Соперниктин бүт жагын биз буну жарым жыл изучать эткенбиз. Ар кимдин ар кайсы соперниктич. Ким менен кантип күрөшкөндү бүт жаздырып аткан. Ар күн сайын жазчы. Жандар айтып турганда да жакшыраак. Азыр ар кайсы өз возможностунун бир 70% менен эле күрөштүгө дейм, запасын колдоно албай калды. Адан да күчтүүрөөк болчу. Бир эле американка менен эле уровень ошо менен тең да, калгандарынан жогору болчу, ол возможностун колдоно албай калды. Нээрин менен Айсулуу будан да күчтүүрөөк болчулар, колдоно албай калды. Нээрин биринчи жолу барып, бир аз переживание көбүрөөк болуп кетти го дейм. Акыркы күнү Айсулууга бүт телевидение, бүт элдердин баардыгы алтын керек деп ответственность көбөйтүп, наоборот начарлатып жиберди. Переживанияны көбөйтүп, ответственность көбөйгөн сайын Южная Корея, Япония, европейский мамлекет, Америка ошолор менен чыксаң уже челлендж ыргытпаш керек. Тең болуп спорный жерлерден тигилерге берет однозначно. Мисалы Түркменстан, Северный Корея, Куба, Афганистан ушундайлар менен чыксаң челлендж ыргытсаң болот да. Күчтүү мамлекет болсок эл таанып баштайт. Андан кийин анда жерлерден челлендж ыргытса болот. Мындан дагы жогорку бийик деңгээлдеги ийгиликтерди жаратып жүрө беришиңиздерге мен жана бүтүндөй кыргызстандыктар тилектешпиз. Кудай күч кубат берсин сиздерге. Рахмат. Ушул күмүш медалдын баасын утуп калгандан кийин сезген эмесмин, сиздердин колдооңуздарды көрүп мен кайтадан өзүмдүн маңдай жүзүмө күлкү, маанайым ачылды. Ушул менин бүгүнкү маанайымды сиздер тартууладыңыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. 2016 жылы алтын медаль алып берем деп сөз берген болчумун. Бүткүл кыргызстандыктарга сөз берип кеткем. Мен дагы алтын медаль алып келем деп баргам. Бүгүнкү күндө айткан сөзүмө тура албай калдым. Ошол үчүн сиздердин алдыңыздарда кечирим сурайм. Ушундай бизди колдоп, коштоп келип бергениңиздерге чоң рахмат. Силердин колдооңорду биз Токиодон алыстан болсо да сезип отурдук. Бул жерде силер биригип, бир ушундай бирип турганыңар эч бир мамлекетте жок мындай бириккен эл. Биздин мамлекетти көрүп алып, бүткүл дүйнө жүзү сыймыктанды. Токиодон баарына мактанып аттык биз. Мынакей биздин күрөштү Ала Тоо аянтчасына чыгып ушунча эл көрдү деп. Мирлан Самыйкожо байкебиздин 4 сапарын айта кетейин. Жер карабай желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөгүлө, тагдырыңды өзүңдүн колуңа алып, сырттан келген жардамды күтпөгүлө деп Мирлан Самыйкожо байкебиз жакшы нерселерди айтып кеткен. Турпаңга белгиңди чийип кыргыз, туңду көтөр ар дайым бийик кыргыз. Төркөйлөргө чөгөлөп тизе бүкпөй, түндүңдүн алдына бийик кыргыз.